Урматтуу мекендештер, бүгүнкү жакшы саамалыктан пайдаланып, жалпы журтубузду дагы бир маанилүү маселеге чакыра кетейин. Мынакей бир топ өзгөрүүлөрдү алып келген административдик аймактык реформадан кийинки жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында турабыз. Бул дагы мамлекетибиздин алдыга жылышына маанилүү саясий бир иш-чара десек болот. Жалпы мекендештериме айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Бардык тармактарда өзгөрүү болуп жаткандай эле шайлоого катышуу маданиятын дагы калыптандыралы. Жергиликтүү кеңештеп кайдыгер карабай, жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү көтөрүп, элге кам көрө турган талапкерлерге добушуңуздарды бериңиздер. Өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздан пайдаланыңыздар. Сиздердин шайлоого активдүү катышканыңыздар коом турмушуна кошкон салымыңыздар болот. Чечилбеген маселелерди көтөрө турган эр азаматтарды шайлоо мына сиздердин колуңуздарда. Ошондуктан элдин, өлкөнүн көйгөйлөрүн чечилиш үчүн шайлоого милдеттүү түрдө келип добушуңуздарды берип кетиңиздер. Шайлоого катышууга ар бир 18ге чыккан жараныбыздан баштап 100гө чыккан аксакал аталарыбыз, апаларыбызга чейин милдеттүүсүңөр катышканга. Милдеттүү. Ошону бир билип коюшуңуздар керек. Мынакей шайлоо системасын биз автоматташтырдык. Илгеркидей бюллетендерди чыгарып алып, анан камаздап региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып отуруп, анан ашыкча чыгарып, анан пачкалап салып, ушундай болчу. Эсиңиздерде да, бир талапкердин добушун экинчи талапкерге кошуп санап ушундай болчу. Азыр бүт автоматташтырылган, эч ким андай кыла албайт. Мүмкүн эмес жасаганга. Шайлоону кандай шайлаш керек экенин биз бардыгын жолго койдук. Эми шайлоочулар сиздер өзүңүздөр оңолушуңуздар керек. Добушуңуздарды сатпашыңыздар керек. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10 000 сом берсе да ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Анткени силер ошо добушуңарды сатып, өзүңөрдүн эртеңки 5 жылдык тагдырыңарды кошо сатып коюп атасыңар ошону менен. Мен жалгыз жеңе албайм добуш сатып алып аткандарды. Мына силер жеңесиңер. Силер ар бириңер ошого жардам беришиңиздер керек.